Урматтуу сармоголдуктар, мен бир теманын үстүнөн көптөн бери ойлонуп жүрөм. Азыр билесиңер, окууга өтүш үчүн жалпы республикалык тест тапшырыш керек. Ал үчүн кээ бир балдардын ата-энесинин мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан алар тест тапшыра албай калып жатат. Ким ушул иш-чарага көмөк көрсөткүсү келсе, бул жерде Алим Сейитов мектеби боюнча маалымат бар. Дал ушундай билдирүүнү Кеңешбек Сайназаров Facebook'та өздүк баракчасына жазып чыккан. Идеяга бир канча жыл мурда келген. Бирок тилекке каршы ал өкмөт тараптан колдоо тапкан эмес. Мындан улам Кеңешбек Сайназаров өзү туулуп өскөн айылдын жигиттерине кайрылып көрүүнү туура тапкан. Биз мектепти көтөргөнчө бул жалпы билим деңгээли көтөрүлбөй калат десем, ошол идея жакты окшойт бардыгына. Бирөөсү 500 рубль берди, бирөөсү 1000 рубль берди, кээ бирөөлөрү 7000 рубльдан бергендер болду. Кеңешбек Сайназаров көтөрүп чыккан демилгени Сары Могол айылынын чет жерде иштеп жүргөн мигранттары колдоого алып, алардын ар бири алымына жараша акча каражаттарын чогултуп беришкен. Балдар айта баштады да, убагында да мен ушундай жакшы окуу жайды бүтсөм, жакшы бир кесипкөй болсом деген ойлорум бар болчу. Бирок жалпы республикалык тестирлөөдөгү жыйынтыктар аз болгондуктан жашоомдун нугу башка жакка бөлүндү деген ойлорду айтты да. Анан кийин менин оюм боюнча бул көпчүлүк жардам бергендердин көпчүлүгү эле ушул эмеден негизги себеби ошол болду деп ойлойм да. Чет жерде жүргөн мигранттар учурда айылдаштарын Кеңешбек Сайназаров көтөрүп чыккан демилгени колдобаны мындан ары улап кетүүнү көздөшөт. 27-28 апрелден баштап 17 майга чейин бул окуу уланат. Бул жакта атайын Бишкектеги биздин Кеңешбек Сайназаров агайыбыз тарабынан бул жакта мугалимдер атайын тасыккан мугалимдер дайындалып, ошолор ушул сабакты өтүп бергени макулдашты. Учурда балдарды жалпы республикалык тестке даярдоо үчүн атай мугалимдер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, алардын жашай турган турак жайлары такталууда. Биздин айылдан барып иштеген бир шаардагы жергиликтүү тургундар ошол жерде кимиси артканда иштешет, ошолор чогулушуп бир канчалык деңгээлде өздөрүнүн салымын кошуп, бир акча деңгээлде ошол акчаны чогултушуп бизге жөнөтүп атышты да. Бул демилге балдарга татыктуу билим берип, алардын кыялын орундатуу үчүн жасалып жаткан алгачкы кадамдар. Ал эми Кеңешбек Сайназаров көтөрүп чыккан демилгеси өлкөбүздүн бардык аймактарында колдоо табат деген ишеничте.